Бир күндө канча сом короттум? Келиңиз бирге эсептейли. Бүгүн мен шаардагы эң көп айтылып аткан инстаграмный балык ресторанга барамын. 301 деп аталат. Үйүмөн ресторанга чейин 255 сом болду. Такси күткөнчө онлайн покупка кылдым. 2473 сом болду. Stories жылдызы курсунда окуган окуучуларымдын стористерин текшергенче капучино заказ кылдым съемка менен. Ушунча чыкты баасы. Андан кийин дагы бир онлайн покупка кылдым. $80 болду. Сомго алганда 7169 сом. Андан кийин таргетолог эксперт айым менен встречам бар болчу. Бул айым өзүнүн курстарын дагы запуск кылат жана менин таргетимге дагы кетирип берет. Экөөбүз биргеликте Томбян, Сан Себастьян, форель профилдерди заказ кылдык. Чай үстүндө сүйлөшкөнчө таргетолог экспертке воронка сатуу стратегиясын түздүк. Андан кийин мен кайра такси менен үйгө кеттим. 207 сом болду. Жыйынтыгында бир күндө мен 12872 сом короттум. Кандай ойлойсуз? Бир күнгө бул нормальный баа же кымбат баабы? Оюңузду комментарийге жазыңыз.